Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн чыгарылышты мына Маукен району Кызыл Жылдыз айылынан Темурлан деген акебиздин үйүнөн өзүнүн минип жүргөн бир аты менен бир өспүрүм бар экен. Буюрса азыр маалыматы кандай болот? Бир четтен сурап алабыз. Каналдан алыстабай. Ошол каналды колдоп, лайктан басып, биздин каналга колдоо көрсөтүп туруңуздар. Бул жакта Темурлан аке азыр бизди күтүп турат. Темурлан ака, ассаламу алейкум. Келдик, тынсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта ушул эки атыңыз. Бири чоң ат, бири өспүрүм экен, Бул маалыматты бир четтен ушундай бере берели анда, тааныштырып. Кайсынан баштайлы? Ушу кичинеден баштайлы. Бул кол бала жантыры. Кол бала мен. Кичине пайындап келген Бишкектен. Түбү Бишкек. Түбү энеси пародасы Гановер. Гановер. Ано энесинин сүрөттөрү бүт бар. Качкор тумшук экен, Качкор тумшук. Азыр эгер токудум, таладан алып келдим сен келет деп. Азыр эгер токудум. Бул мындан мурун эгер токулган эмеспи? Күздө кичине токуп минип койгонбуз бир-эки жыл. Минилгенден эмес да бул. Азыр кандай кылабыз? Минебизби же? Мени бастыр көрсөтүп коебуз. Мынакей. Гановер. Атасы Гановер дедиңизби? Энесиде. Эне сүрөттөрү бар. Тиштерин да көрсөтүп коеюн эми алиге. Башы Түшүнгөн адамга. бул. Тишини эми сүрө баштаптыр мына. Жаныбар. Кечки кулун эле да бул. Мен алып келди кичине көч. Азыр бою канча чыгат бунун? Азыр бою мен тарттым 1.60 ашыгыраак чыгат. 1.60 ашыгыраак. 1.60 плюс. Бул сурагандардан көп бул. Клиент көп бул. Азыр аларга айтпай эле чыгардым эле. Чыгардым. Буйруса көрөт деген ойдобуз. Аларда көрүп калсаң, жооп. Алиге. Үркөк эмес. Жоош. Чынында жоош экен. Жоош. Талада жүргөн жеринен деле секин бар тармак бересиз. Качпайт. Бул кулунда келген экен да. Кулунда келген бар. Мына достор, кабак башы, моюну, көкүрөгү. Өзү талаш болуп алганбыз буну. Туякты караңыздар. Жанагындай катуу туяктан экен да. Бул астын өзүм такалап койдум жантыры. Ана музда талада жүрөт да кечке сыйгалам айында болбосун депчи. Мына. Атасы такасы жок. Демек талаш. Мен айтып коеюн жантыры. Ошондо машинадан түшүрүп атканыбызда мээрин тилип алган эле деген. Машинага тийиз болгон эле да. Жара болуп калган эле мындай болуп. Азыр Куан ака да билет, мал доктурчу. Ветеринар. Лидер негеси. Азыр эми почти жок эле болуп калды, бирок кичине топогу бар да. Болду. Кармаганда билинет экен да? Мындай карасаң билинет да мына. Айтып койгон жакшы да. Туура. Негизи болгондой айтып сатыш керек. Жакшы. Темурлан ака, бул демек ден соолугу баары жакшы. Бар жакшы. Жеп ичиши. Мына достор, жашыны жазга эмне болот ушунда? Жазга кандай болот? Бышты болот. Жазга бышты болот. Тишин көрдү эми. Сынчылар айтып берет да. Мына достор. Сентябрда туулган кулунда мен алганымда ошондо кичине көч. Ошондон бери колуңузда. Жакшы экен. Сентябрда Куда каласа 2 жаш болду да. Мына достор, кечки экен да ошондо бул. Эми Кыргызда жаз келгенде эсептей беребиз биз. Айын эсептебейбиз да. Бу Темурлан ака, баасы канча болот бунун?
Bunu 350'den жатыр. 350'den. Мынакей. Себеби о нормальный кылып сурап атышат өзү деле. Мына Көрсө ошолор деле айтат. 350 миң сом. 160 плюс. Бул Темурлан аканын мына биринчи өспүрүмү болду, достор. Андан кийин бул жакта мына кандай десек, карагер тору экен, а? Ооба. Тору болчу, кара болуп кетти. Анда бунун маалыматын улайсыз, Бунун маалыматы ошол жашы жаңасы жантыры. 4 жаш. 4 жаш. Чисти көзүнүн кыргызылга. Буту колу жоон жанагындай чачыктуу экен. Негизинен мындай аттар деле көп кездешет бизде. Кыргыз жылкынын чачыктуулары өтө палбан болот негизи. Жалгыйлыгы узун болчу. Өзүм кичине кысартып койдум, жүдө болуп кетти. Бу кандай болуп атат бу? Улактарга чабып атасыз. Ооба, буну өзү эрте жазда алдым эле да. Жакшы ниетпен. Азыр үй, он жерде үйүм билесиң го, жаңы салып аткан үй. Ошого ичине ремонттун акча жетпей калды да. Ошого сатыш керек болуп атат эми. Ошо жазда өз үйүргө коёюн деп аттык эле. Жакшы. Мына эми улактарына кайтсак, кандай ийгиликтерди жаратып атат? Чабып ойноп атасыз да? Ооба, азыр эмине сууду жантырагычы. Жаман жоон курсактуу болчу. Эми сууду жана Кочкартада улакка, чоң улакка апарып бир салдым. Орозаканын улагында. Орозакабы жана? Чоң улак берди го. Ошондо салдым. Ошондо салсам жана Ермек палбан базыргондо мен тагам болот. Ошо көрүп калып, не кылып койду да. Атын өтө семиз экен чыгар депчи. Ошол жерде ортодо турдум мен. Анан башка эмнеге салдым да, Кара булакка апарып салдым. 2 күн болду. Эми айыл анча келе болбоду чын. Алган адам салып көрүп алсын. Жанакындай эмес. Салып көрүп. Уят кылбайт. Ооба. Ишенесиз? Жакшы алсын, ишенем атка. Ишеничтүү атына. Ооба. Жакшы. Бирок так шалып чабып элек ат, эми жаңасы да. Бирок жүрөктөн аракет кылып атат. Жүрөктөн катуу аракет кылат. Чын жүрөгү менен кылат. Жакшы. Бу эми жашы жаш экен да. Үйүргө коюлду, коюлбадыбы? Жок, үйүргө коюлган жок. Үйүрдө жүрө элек пока. Жүрө элек. Буту колу, ден соолугу кандай? Таптаза. Таптаза. Сон жакшы. Колго да жоош бу? Колго жоош. Вообще жоош, мына көрсөтүп коеюн. Бир сыра көрсөтүңүзчү. Ооба. Ай. Мына. Ой. Ой, дейт. Ой. Ой. Эми жоошаттын, жооштугу ушунчалык эле болсо керек. Бу бою канча чыгат? Тарттыңызбы? Бою 1.58 чыгат. 1.58. 60га жетпей калат. Буюрса, достор, мына аттын маалыматын уксуңуздар кандай экен. Бизде эртең улак бар да, 14-ү, 15-и Кочкарада да улак. Анан чыгып көрсүн. 19-у Базар Коргондо улак. Эми буюрса кайсы улакка алып кел көрөлү десе, буюрса апарасыз. Ооба, апарам, чыгып көрсүн. Баасын кандай койдуңуз? Бунун баасыны 400 деп коем. 400. Себеби өзүм деле зор акча калгам. Мына, достор. Кыргыз жылкы. Ишеничтүү айтып атат улагын. Билгендер билет буну. Ошо акчасын канча калганын деле. Буюрса, мына Темурлан акенин 2 атын тарттык. Ноукен району Кызыл Жылдыз айылында турат аттар. Келип сынап, сынчыңыздарды, палбаныңыздарды алып келип, жакшылап текшерип алсаңыздар болот. Баларын. Ооба, палбан жараса, Кудай кааласа иншалла ат жарайт. Ат жарайттың, баларыны бардык толук маалыматты колдон келишинче алып бердим. Не дейсиз? Лайктан басабыз. Тынччылыкта, тойлордо көрүшкө насип кылсын. Дагы да көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.